Урматтуу Кыргыз Республикасынын куралдар күчтөрүнүн кол башчысы, Шүй областынын ички иштер башкы башкармалыгынын башчысы милиция полковниги Курманкулов Самат. Урматтуу Сооронбай Шарипович, өзүңүз баш колдушуңузда 28 февралда өткөргөн коопсуздук кеңешинин чечимине ылайык коррупцияга көбөт коюу максатында Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлиги тарабынан бүгүн бирдиктүү терезе принциби менен иштеген мамлекеттик теле борбор ачылып атат. Бул заманбап зал менен терминалдын баардыгы ачылды. Бул жерден эгер сизге көрсөтүп койсом, соттолгон жана соттолгон эмес справка маалымат алыш үчүн 1 күндүк 230 сом, 3 күндүк 180 сом жана паспорту жок эгер келсе штрих код менен 7 күн ичинде дайындап беребиз. Мындай терминалдар ар бир чоң магазиндерде, супермаркеттерде жайгашкан. Бул жерге келбей эле 1 күндүктү басып, супермаркеттин төлөп акчасын, анан эртеси чекти алып алып, бул жерге келип алса болот. Операторга 1 күндөн кийин, эгер срочно тезирээк алыш керек болсо, 1 күндөн кийин келип, жаран өзүнүн өздүк паспортун алып келет. Эгер өзү келе албай калса, доверенность менен өзүнүн жакындары келсе болот. Кооптуу жүктөрдү ташуу бул ГАИ кызматкерлери берет 10 күнүн ичинде. 10 күнүн ичинде берет. Мурдукудай турбайт. Мурдукудай турбайт. Баардыгы ушу бул жерге кирип, арызын жазат. Специалисттер барып туруп кооптуу жүктү, автоунааны обследование кылышат. Ошондон кийин үлгүсүн берет. Андан тышкары бул лицензия жана уруксат берүү. Бул бекер, бул акысыз. Бул аподестиштирүү. Бул деген мыйзамдуу. Негизи бизге жарандар соттолгон же соттолбогон деген справкаларын бизге кайрылып, чет өлкөгө жумушка барганда ушу бизге кайрылышат. Бул жерге келгенде бул 3 сааттыгы бар, тоже бул акча төлөп. 3 сааттык, 2 күндүк жана 3 күндүгү бар. Кантип арыз жазыш керек, кандай кылыш керек, баардык шарттарды ушу жарандарга биз түзүп бергенге аракет кылып атабыз. Ташуучу, жаргылчу, зат ташуучу, уруксат берүү баардыгы ушу жерде үлгөрүп. Элине отуруп жазып эле арыздарды айн тапшырабыз. Электронный өкмөт, анан жана түндүк деп атпайбызбы? Ошонун баары ушунда мамлекеттик кызматкер менен келген кызмат алган адамдын контакты болуш керек да. Биздин жаран мамлекеттик кызматкер көргөн болуш керек. Масалык мындан жакшы адамдар. Мына мурун канча арыз түшсө да, мисалы жана справка алыш үчүн МВДга очередь болчу. Очередь бир соттолбогон жана справка алыш үчүн. Азыр эми чечилди мунун баары. Буюрса чечилди. Эми мунун баары таркаш керек. Бүт областтарга, шаарларга бара жүрүшүндө болуш керек. Каражат канча кетти каражатчыга? 8 миллион 600 миңге чейин. 8 миллион. Канча элге мына күнгө 700ге чейин кетет атасың? 700, 400төн 700ге чейин. 700 киши очередке турганда 1 киши 3 кишиге канча турат эле? Ал күндө турчу да, туурабы? Саатта эмес. Туура. Азыр эми мына шарт түзүлүп, ушуну таркаш керек эми. Область борборлорго, чоң шаарларга, райондорго чейин алып барыш керек бул. Жакшы болуптур. Жалал-Абад, Да, калгандар Талас, областьке, Көлгө, Баткен бар жерде болуш керек. бар жерде. Бар жерде салат болуш керек. Мына ошо менен элдин ишеничине келет. Элдин ишеничи эмнеге кетип атат? Келгенде ошо мамлекеттик кызматкер кээде жакшы мамиле кылбай, кээде колунан келип турса дагы ошо ишти аткарбай, атайын созуп, же ордунда болбой калат, кетип калат. Бул человеческий фактор деген болот да болбойт. Ошон үчүн көп мезгилде мамлекеттик бийликке ошо ишенич кетип атат да айрыкча. А мына менен мына келет, бирөөнүн көзүн карабайт, керек кызматты алат, мамлекеттик кызматты көрсөтөт болуп кетип калат. Туура. Бул таркатылат, таркаш керек.